Фейсбукта Түркиянын Хатай шаарында иштеген кыргыз жараны Мадина Бактачиева дайынсыз болуп жатканы тууралуу маалымат тарады. Жер титирөөдөн кийин Бактачиева жакындары менен байланышка чыккан эмес. 10 февралда Азаттык ошол эле шаарда 37 жаштагы кыргызстандык аял каза болгонун жазды. Ал эми Тышкы иштер министрлиги бул маалыматты азырынча тастыктаган жок. Медиа хаб Бактачиева туулуу өскөн Токтогулдун Кызыл өзгөрүш айылынын өкмөтүнө байланышканда Мадинанын зилзаладан каза тапканын тастыкташты. Андан кийин мекендешибиздин агасы Саатбек Үсөнбаев бизге буларды айтып берди. Акыркы жолу биз байланыш элек болчук. Карындай эжелери байланыш кылчу. Бир жума 3-4 күн болгондо байланышкандарына. Бияктан байланыш турчуктардан чалсак эле телефонго кетпей калды да, эч. Связь болбой калды, анан группаларга чыгып баштады, анан Азаттыкка чыгыптыр. Ошондон эле чыгып калдык, ошол байланыш сайттарга кирип, такташтырып, ушу Түркияда иштегенде көп жыл болгон. Биринчи турмушунан ажырап, ошондо бир баласы бар. Баласы мына быйыл 11-де бүтөт. Баласы болуп керек дагы деле. Алаксыздык кылышат азыр үйүндө. Анан Türkiye'deki konsulllara ayrıldık. Memurların bize tabi şeften baylanıştık. Şu bir takmentleri biti oladı. Başta bitip kaldı. Sonuna da böyle Spakoyna, Akköngül, Kengpeyil, 1986 yılı Cılkı, Jolborsulu. Şu tirçilikten aynen getkiyer. Şu Türkiye'de bir çaldı bak şey olacakta. Ошол чалдын баласы аркылуу табылды. Ошол уктуп аткан жеринен эле батылган экен. Түндө 4-төрдө жашаган жерде калып туруп, ошол чалдын жанында экен. Ошол чал анда 2 кызы бар экен, жанында 4 экен. 4-төн чөгүп чыкты ошол жерден. Мадина жана жалгыз уулун Үмүт ошол болсо ошону атасы жаш кезинде өтүп кеткен. Ошо тилдикти айынан Türkiye memleketine gittim. Şurada işte Allah şakasını taraf Atina'sına apatına жардам berip, Türk'e жардам berip. Мадина Бактачиева Түркиянын Хатай шаарында иштеп, жалгыз уулун багып келген. Апааттан наут болгондордун саны 20 миңден ашты. Куткаруучулар үмүтүн үзбөй, издөө иштерин дале улантууда.